Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, достор. Мына сөз айтабызда дайыма тазалыкты сактайлы деп. Бирок мына жерде өзүңүздөр көрүп тургандай бир гана тазалыкты сактоо эмес, мына жерде мусорду бирөө өрттөп кетиптир. Бул кандай деген жоопкерсиздик. Биз ар бир кыргыз жараны бир гана тазалыкты сактоо менен эмес, ошол мусорго мындай өрттөбөсөк деген да. Мына жерде эми караңыздарчы. Бул мусор яшты өрттөп жиберишкен. Мүмкүн бул жерде атайын бирөө өрт коюп жибергенби, же болбосо билбейм кандайдыр. Эми мына мусорный ящиктин азыр бир кызыгандан кийин бул эми неме болот да? Жараксыз болот бул мусорный ящикчи. Эми бул деле канча акча турат? Эми мына жерде да бир 2-3 ящик бар болчу, бардыгы эле толук болчу бул жердечи, менин билишимче. Ошентип өрттөнүп атып, мусорный ящиктердин 2-3 жарактан чыккан, уже кезекте мына мусорный ящик жарактан чыгып атат да. Өзүбүзгө тыккан болсок, өзүбүз тазалыкты сактасак, ушундай өрттү жасабасак деген ниетти айткым келди да. Ар бириңиздер өзүңүздөргө бекем болуңуздарчы, урматтуу мекендештер жана достор. Мен азыр бул өрттү өчүрүүгө аракет кылам, эми колумда суу жок. Эми мына мусорду бошотуш керек да ящиктенчи. Азыр мына мусорный ящикти жыктым. Эми колумдан келишинче өрттү өчүрүүгө аракет кылдым да. Колумда суу жок. Бирок өрт кичине басаңдагандай болду да. Кичине бышыганы кичине өчтү. Ушинтип өчүп калат деген ойдо турам. Тазалыкты жана тартипти сактоо ар бирибиздин милдетибиз экендигин унутпайлы, урматтуу достор жана мекендештер. Көрдүңүздөр, мына өрттөнүп жаткан ящиктер өчүп баратат. Эч качан өрттөбөңүздөр мусорду, тазалыкты сактаңыздар.